2023 жылдан тартып жарандарга кагаз түрүндө аныктамалар берилбейт. Бул тууралуу Кызыл Кыя шаарынын вице-мэрі Кубанычбек Абдрахманов жергиликтүү кеңештин жыйынында билдирди. Ал жалпы шаардыктарды санарип аймак системасынын ишке ашыруудагы аткарылып жаткан иш-аракеттерди туура баалоону жана маалыматтарды берүүдө жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Анткени мындай учурда электрондук базага маалымат киргизилбей калгандыктан кийин маселе жаралып калышы мүмкүн эскертти. Санарип аймак боюнча уже 1-2 жылдан бери эле бизде бул иш келе жатат, бирок мындай толук кандуу буна 21-22 жылдарга бизге толук кандуу ишке уже киришти баштады. 23 жылдан баштап уже кагаз түрүндө справкалар берилбейт. Бул Санарип аймак боюнча мен элге дагы бир кайрылуу жасап кетет элем. Ошол кайдыргер карабастан өзүңүздөрдө болгон толук маалыматтарды, паспортный данныйларыңыздарды, балдардыкыны, өзүңүздөрдүкүнү толук берсеңиздер дейт элем. Себеби 23 жылдан баштап уже маалыматтар кагаз түрүндө токтойт. Азыркы күндө Кызыл Кыя шаары боюнча муниципалдык мекемелер санариптештирүү боюнча иштерди алып барып, Инфодокс жана кызматы тутумуна кошулуп, кат алмашуу жумуштары электрондук түрдө жүргүзүлүп жатат. Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтар базасына Кызыл Кыя шаарындагы чарба китептери жана жарандарды каттоо жумуштары жүргүзүлүп, ушул күнгө дейин маалыматтар базасына 4546 үй чарбасы жана 14966 жарандар катталды. Кварталдык комитеттердин башчылары, көчө комитеттеринин башчылары ошолор менен биргеликте тыгыз иш алып барып, ошонун негизинде маалыматтарды чогултуп алып, анан базага киргизип атабыз да. Азыркы күндө караван аймактык башкармалыгы тарабынан да иштер алып барылып атат. Аларда да ушул система уже орнотулуп иштеп атат. Алардын маалыматтары ошол караван аймактык башкармалыктагы адистер тарабынан киргизилип атат. Ал эми мектепке электрондук каттоо системасы мындан 2 жыл мурда пилоттук долбоор аркылуу киргизилген. Кызыл Кыя шаарындагы бардык мектептерге 1-класска балдарды кабыл алуу электрондук кезекке туруу менен жүрүп келсе, былтыркы жылда аталган тутум балдар бакчаларында да жолго коюлган. 2022 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын бардык жалпы билим берүү уюмдарына 6-7 жаштагы балдарды кабыл алуу мектеп Edu-Check-It-Gov-Check-It KG маалыматтык системасы аркылуу график менен жүргүзүлөт. Юридикалык жашаган жери боюнча үстүбүздөгү жылдын апрелинин 2 дүйшөмбүсүнөн тартып, үстүбүздөгү жылдын июнь айынын акыркы жумасына чейин, быйыл 11 апрелде башталат. Системага кирүү саат 9:00 башталат. Факты боюнча жашаган жери үстүбүздөгү жылдын июль айынын 1 дүйшөмбүсүнөн баштап, үстүбүздөгү жылдын август айынын акыркы жумасына чейин болот. Паспорттун көчүрмөсүн, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн, жашаган жеринен маалым катты тиркөөнүн кереги жок быйыл. Кыргызстанда санариптик трансформациялоо ар бир ведомстволордо бийликтин бардык бутактарында ишке киргизүү учурдун маанилүү талабы болууда. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.